бирөө не дай Аллах машина алып калса же үй алып калса түнү менен укта албаган адамдар бар да. Муну менен мен эмнени айткым келип атат? Проблема башыңа түштүбү? Өзүңдү кара, көкүрөгүңдү кара, кайсы жерден сен эмне кылдың? Жумуш аркылуу боло турган болсо, зекетиңди бердиңби, ишиң жакшы болуп атса, кимди сен корс мамиле кылып көңүлүн түшүрүп койдуң, же үй бүлөлүк маселе болсо, там неважно, күйөөсүнбү, аялыңбы, көңүлүн орутуп койдуңбу? Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн ошондо адам чарчабайт да. Кечирип кой, могу жерде катуу сүйлөп койдум, могу жерде түшүнбөстүк болуп койду. Даже 100% сен туура болсоң дагы, кемчилик менден кетти дегенден сен эч жериң түшүп калбайт да. Большинство случаев мы сами виноваты, да. Особенности это мужиков, эркектерди касается, да, эркектер эркек боло эле, эчтекебиз түшүп калбайт да. Ну я понимаю, ты на 1000% ты прав, да. Но я виноват деп кой. И чё? Сенин коронаң түшүп калабы, же гордыняң түшүп калабы? Эмне? Эси гармония болсо, и иштериң да ошого жараша баары сон бүтөт. Зекетиңди берсең, садакаңды берсең, башка адамдарга жакшы мамиле кылсаң, только вперед, буст болот да. Качан гана сенде что-то не получается, артыңды караш керексиң да, биягыңды. Где что я неправильно сделал? И если найдешь вот это вот неправильно сделал, и надо над этим работать, да.